Мынакей биздин жеңүүчүбүз бүгүнкү конкурстун ассалам алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Карке, Алла разы болсун. Биздин бүгүнкү Куран жазы конкурстун жеңүүчүсү биздин кыргызстандык Карке. Өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз, каяктан келдиңиз? Мен Баткен облусу Кызылкая шаары, Аллабаев Ибрахим атым, жашым 19-да. Учурда Абла бин Аббас медресесинде окуйм. هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم الله غفور حليم. Разы болсын, ниеттериңиз үчүн рахмат, чоң рахмат. Негизи Куранды окуп баштагам, 12 жашымдан баштагам. Баштагандан бери эле ушундай үмүт бар, Кыргызстанда атын көтөрсөм, дүйнөлүк жарыштарда Кыргызстанда 1-орунду алса деген. Кудайым буйруп ушул күнгө насип кылган экен. Биз менен Аллах Таала шерик болуп алдык 1-орунду. Буга биринчиден Аллах Таалага көп шүгүрлөр айтабыз. Андан кийин элибиздин дуасы, элибиздин бизге кылган мамлекет жактан болсун, диний жактан болсун бизге түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр, шарттар бардыгына ыраазычылык билдиребиз жана жарыштын уюштуруучуларына Алла разы болсун. Алла разы болсун. Карке, бияк Кыргызстандан буюрса, ушул 11 мамлекеттин арасынан 1-орунду алдык. Кудай буюрса, дүйнөнү мындай оңой эле алып коем деген бир ниет болдубу? Иншалла Алладан бул жакта алдык да, Алладан болду. Иншалла аракет кылсак, Кудай Таала берет. Дагы бир мээнет кылып, дагы бир дүйнөлүк аренага чыгып, ошо конкурстарга катышканга иншалла ниеттер бар, Иншалла. Колдоо келишинче дагы аракет кылып, Кыргызстандын атын дүйнөлүк деңгээлде, дүйнөлүк рейтингде көтөрүшкө иншалла үмүттөр бар. Алла разы болсун. Жана акыркы сурообуз ушу жаштарга бир кандай бир өзүңүздүн айткан турган сөздөрүңүз барбы? Жаштарга өзүм менен тең туштарга баарын айтам. Окуш керек, окууга берилишибиз керек, башка керексиз нерселерге көп алаксыбашыбыз керек. Кайсы жактан болсун, бир гана Куран эмес, башка жактан болсун деле канткенде Кыргызстандын атын дүйнөгө көтөрсөк, Кыргызстанды дүйнөгө таанытсак, Кыргызстандын келечеги биздин колубузда. Иншалла биз аракет кылсак, Алла бизге берет. Иншалла. Ошо окууга көп көңүл буруп, тырышып жашоого жакшы күндөр алды да. Макул, Алла разы болсун. Карке, чоң рахмат. Келиңиз кут болсун. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бүгүнкү биздин келген коноктордун, катышуучулардын да кийин ушундай конкурстарга катышып, биринчи месталарды алам деген жигиттерибиздин бири. Бүгүнкү биздин мейман конок жаш Карке. Аты жөнүң? Юсуф. Кайсактан келдиң? Оштон. Ушул конкурстан эмне пайда алдың? Ушул жактан конкурстан дагы ушуна катышса болот экен, мен дагы бир катышам деген бир ниеттер болдубу? Бар. Ооба. Кудай кааласа, Куран баарын жаттап бүтүп, келемин дагы жарышамын. Жарышып, ушундай кызыгып калдым мен деле. Кызыгып калдың, буюрса катышасың, жана место аласың, Эми ушул жака келип катышыш үчүн эмне кылыш керек? Эмне бир аракет кылам, эмне мээнет кылам деп бир алдыга бир пландарды койдум. Куран жаттап, Медресеге барам, ооба. Медресеге барып, окуп, деме кылганга
Ушундай ниетим бар. Машалла, Алла разы болсын. Юсуп Карке, Алла разы болсын. Чоң рахмат. Дагы көпкө келип тур, Мынакей урматтуу элегүүчүлөр, биз ушу менен жыйынтыктайбыз. Сиз биздер менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Дагы ушундай жакшы конкурстарды сиздерге тартуулап бергенге даярбыз.